Андан ары сиздерге ушундай болуп бет ачылгандан кийин сиздер образование дегенди тандайсыздар. Образование дегенди тандап, школа, анан как преподаватель дегенди тандап туруп, бул Canva программасына кире алат экенсиздер, эжекелер. Сиздерден сурайт, кантип кайсы тармакта иштейсиздер депчи. Мисалы, кээ бирөө бизнес тармакта иштеши мүмкүн, кээ бирөө кандайдыр бир социал медиа тармагында иштеши мүмкүн, же болбосо биз болсо педагог катары учитель, школа дегенди тандап туруп, анан преподаватель дегенди тандайсыздар дагы. Ушул Canva программасына кирет экенсиздер. Андан ары сиздерде ушундай болуп, сиздерге даяр шаблондорду Canva программасы сунуштап берет. Мынакей эң үстүндө турган, бул жерде турган Canva деген программанын бул логотиби. Андан ары бул жерге сиздерге бул жерден эмне берет экен? Эмнелерди жасай аласыздар бул Canva программасынан. Ошолор тууралуу сиздерге маалыматтарды берет. Фото, видео, фото редактор кылсак болот экен, документтер жасасак болот экен, визитный карточка, открытка, чакыруу, футболкаларга жанагындай ар кандай логотиптерди жасасак болот экен, календарь, этикетка, логотип, плакат, буклет, социалдык барактарга ар кандай жарыялар, сайттарды жасаганда кандайдыр бир дизайндар жана башка баардык көп дизайнга керектүү нерселердин баардыгын ушу Canva менен жасасак болот. Ошондой эле бул жерде дагы көптөгөн ресурстар бар. Мугалимдерге тиешелүү дагы ушул жерден, мисалы, преподаватели, школу деген тандасаңыздар, бул жерден дагы көптөгөн эмнелер чыгат экен, сиздерге көрсөтмө куралдардын шаблондору чыгат. Андан ары биз бүгүнкү темабыз презентация жасоо болгондугу үчүн мен азыр жалпылап көрсөтүп жатам Canva программасын. Мынакей ушул жерден сиздерге эмне берет экен? Сунуштарды берип жатат. Вас может заинтересовать деген жерде документ, интерактивная доска, презентация, сертификат, документ, плакат. Кээ бир компьютерлерде бир аз кийинирээк чыгат да. Мынакей плакат, публикация, журнал, публикация, флайер, круглый стикер деген сыяктуу ушундай болуп жалпы сиздерге обзор кылып түшүндүрүп атам. Сиздерге мына ушундай болуп презентация 16/9 деген презентация деген жазуу чыгат. Сиздер аны басасыздар дагы. Андан ары өзүңүздөрдүн сабагыңыздарга кызыктуу презентацияларды жасай алат экенсиздер. Мынакей ушул презентация дегенди басып алабыз. Баскандан кийин сиздерге ушундай болуп эмне ачылат экен? Пустой бет ачылат. Мынакей ушундай пустой бет ачылат. Ал эми бул сол капталында турган ушундай белгилер бар. Бул белгилер эмне деп ойлосоңуздар, бул жерде эң биринчи эле дизайн деп турат. Дизайн деген белги. Дизайн деген жерден сиздер эмне издейт экенсиздер? Шаблондорду издейсиздер. Мисалы, сиз тарых мугалими боло турган болсоңуз, сиз бул жака история деп жазсаңыз, тарых сабагы боюнча презентациялардын шаблону чыгат. Шаблон деген бул дизайн, даяр дизайндар, буга чейин жасалган презентациялар чыгат. Мынакей. Мисалы, тарых сабагы боюнча бир презентацияга бир шаблон издей турган болсоңуз, мынакей ушундай болуп презентацияга шаблон чыгат англис тилинде, албетте. Муну сиздер эмне кылат экенсиздер? Применить 10 страниц кылып алып туруп, муну оңдосоңуздар болот экен. Мисалы, бул жерден мына ушундай болуп даяр дизайндар чыкты. Сиздер мына ушуга окшогон дизайн деген бул көрүнүшү, презентациянын көрүнүшү, анын ичиндеги камтылган элементтер, анын түсү, размери, шрифттердин тандалышы, кандай шрифттер колдонулган. Дизайн деген ошол жалпысынан. Ошол даяр дизайндарды эле сиздер оңдоп туруп, бир сабагыңыздарга презентация кылып алсаңыздар болот. Же болбосо, мен бул даяр презентацияны колдонбойм, өзүмдүн да идеямды, фантазиямды кошом десеңиздер да болот. Албетте, ал үчүн сиздер плюс деген белгини басып, даяр пустой бетке өзүңүз даяр презентация жасап алат экенсиздер.
болуп жатат. Андан ары мынакей мисалы ушундай болуп сиздерге даяр дизайн Canva программасы сунуштагандан кийин сиздер бул жерде мисалы fashion collection деп турбайбы? Бул жерге мисалы сиз тема жазып койсоңуз болот, тарых сабагы, тарых 7-класс деп мисалы темаңызды жазып койсоңуз болот. Мисалы себеби бул жерде өңдөр ошондой эле шрифттердин көлөмү эмне экен туура тандалган. Ошон үчүн сиздер ушундай кылып өзгөртүү менен сабагыңыздарга жасап алсаңыздар. Мисалы мугалим үстүнө кээ бир англис тилиндеги сөздөрдү алмаштырып туруп мугалими мисалы Сыдыкова Кундуз деп коелу. Ушул сыяктуу кылып сиздер да жасай аласыздар эжекелер. Андан ары мисалы тарых сабагы 7-класс бул жакта шрифт жакпай турган болсо сиздерге бул өтө жөнөкөй шрифт болуп калды. Мындан кооздураак шрифт тандайм десеңиздер, ошол шрифтти тандайсыз дагы бул жерде карасаңыздар өйдө жакта жогору жакта эмне турат экен? Шрифттин аталышы турат. Ушул аталышты басасыздар дагы ылдыйраак жылганыңыздарда эмне болот экен? Түрдүү шрифттердин аталыштары чыгат экен. Бул жакта түрдүү аталыштары бар, бир нече. Бул жерде сары тегерекченин ичиндеги коронанын сүрөтү бар белги, бул платный белги. Ал эми сиздерге акысыз дагы көптөгөн мүмкүнчүлүктөр берилген. Ал үчүн сиздер мына ушул сыяктуу кылып өзүңүздөр ылайыкташтырып бир шрифтти тандап коюп койсоңуздар болот. Андан ары мисалы тарых сабагы, тарых 7-класс мугалими Сыдыкова Кундуз деп белгилеп алдык, Ал эми бул жерде эжекелер экинчи дизайн деген жердин экинчи ылдый жагында элементы деген жерде эмнелер турат деп суроо болушу мүмкүн. Бул жерде сүрөттөр, рамкалар, графикалык сүрөттөр, фигуралар, таблицалар, видеолор, аудио, диаграмма, стикер, сетка, макап деп коет. Жанагындай телефондун, ноутбуктун, телевизордун жана башка футболка болушу мүмкүн, ошолордун рамкасы. Ушуга окшогон нерселердин бардыгы элементы деген жерде камтылган экен. Мисалы келиңиздер, бул жерде бул сүрөт ашыкча болуп калды. Анын ордуна мен тарых ошол темага байланыштуу сүрөт коем десеңиздер, тарыхта мисалы сиздер бир теманы алалы келиңиздер. Кайсы теманы десеңиздер, келиңиздер Индия цивилизациясы деп көрөлү. Мына поиск деген жерге элементы дегенди басасыздар. Бул жака сүрөт коюш үчүн кандайдыр бир элементы дегенди басасыздар дагы поиск элементов деген жерге древняя Индия деп коелу, деп туруп издесеңиздер, бул жака бир нече эмнелер чыгат экен. Графика деген бул артында, мынакей эжекелер, артында фону жок, бир аз мультиформатта да болуп кетет. Ушундай форматтагы сүрөттөрдүн бардыгын графика деп коет экенбиз, мынакей. Бул жерден бир жакшы байыркы Индияга тиешелүү бир сүрөттү алып туруп коюп койсок болот. Мынакей. Мисалы буну байыркы Индияга тиешелүү. Мисалы ушул сүрөттү коюп койдук. Андан ары биз элементи дагы графиканын ичинде болчубуз. Ал эми фото дегенди бассаңыздар, бул жерде сүрөттөр чыгат, кадимки сүрөттөр, байыркы Индияга тиешелүү сүрөттөр чыгат экен. Мисалы келиңиздер, бул жерден дагы бир сүрөттү тандайбыз дагы. Бул жерде турган сары белгиси бар сүрөттөр, булар эмне экен? Платный сүрөттөр болуп эсептелет. Сиздер бардыгы эле платный турбайбы деп капа болбоңуздар. Мынакей ушуга окшогон дагы акысыз сүрөттөр бар. Ошолорду тандап коюп койсоңуздар болот. Же болбосо такыр эле болбой жатса, сиздер азыр Google'дан, же болбосо WhatsApp'ыңыздардан, же болбосо өзүбүздүн сүрөтүбүздү кошом десеңиздер, аны да кантип кошту көрсөтүп берем.
мынакей ушуга окшош сүрөттөрдү алып келтирип мынакей коюп алдык. Демек, сүрөт коюш үчүн же болбосо кандайдыр бир графика коюш үчүн, графика деген ушул экен, артында фону жок. Мынакей бул жерде сиздер көрүп турган нерсенин баардыгы мынакей ушундай ой чүйүүлөр болушу мүмкүн. Лотостун сүрөтү бар экен, желектердин, ошого окшогон сүрөттөрдүн баардыгы графика болуп эсептелет. Ал эми кадимки сүрөт форматындагы сүрөттөр, булар фото деген жерден табасыздар. Ал эми видео кошом десеңиздер, видео деген бассаңыздар, бул жактан нелер чыгат экен? Ушуга окшогон видеолор чыгат. Бирок муну албетте кийинки слайдтарга кошуп койсоңуздар болот, кийинки слайдтарга мисалы ушу сыяктуу сүрөттөрдү кошуп койсоңуздар, видеолорду кошуп алсаңыздар болот. Андан ары видеону мынакей ушул жерден кошосуздар. 31 секунддук ар кандай Древняя Индия дегенге тиешелүү видеолор бар экен. Ушул жерден Индия маданиятына тиешелүү видеолорду таап кое алсаңыздар болот. Бул Canva программасы негизи мында да бир нече адамдар иштейт. Бул жака ар кайсы булактардан алып видео сүрөттөр жүктөлөт, ошол темага тиешелүү. Ошон үчүн кээ бир темага тиешелүү, мисалы Кыргызстан узкий темалар деп коет го, мисалы кичинекей Нарын областы десек, же болбосо кичинекей узкий форматтагы темалар, дүйнөлүк эмес темалардын сүрөттөрү бул жерде дээрлик жок болот. Ошон үчүн сиздерге азыр өзүбүздүн мисалы Кыргызстандын ичиндеги сүрөттөрдү, видеолорду кошом десеңиздер, азыр сиздерге көрсөтүп берет экен. Андан ары элементи бөлүмүндөгү сүрөт, видео, графиканы түшүндүк. Фигура деген жер бар. Фигура деген жерде сиздерде эмне экен? Мул жактан фигура деген жерде тегерек, жүрөк, стрелка, ошого окшогон стрелкалар, 3 бурчтук, 4 бурчтук деги эле баардык фигуралар, жылдызча ушундай сыяктуу фигуралардын баардыгын сиздер ушул фигура деген бөлүмдөн табасыздар. Ал үчүн сиздер мисалы бир тегеректи койгуңуздар келсе, же болбосо ушуга окшогон овальный форматтагы 4 бурчтукту коем десеңиздер, мисалы алып келесиздер. Анан ушундай коюп туруп, мунун эмнесин өзгөртүп коесуздар? Түсүн өзгөртсөңүздөр болот, размерин өзгөртсөңүздөр болот. Сиздерге ушул жактан дизайн түзүп атканыңыздарда сиздерге эмне берет экен? Сунуш берет, түстөрдү сунуш берет. Мисалы мунун үстүнө сиздер текст жаза турган болсоңуздар, мынакей бул дизайнда колдонулган түстөрдүн өңдөрүн, ушуларды колдонсоңуз дизайныңыз сулуураак болот. Цветас фото деп турат. Ушул түстү басканыңыздарда Цветас фото деген ушул дизайн жасап жаткан дизайныңыздын ичиндеги сүрөттөрдүн түстөрү деген сөз. Алып келесиздер дагы ушул жактан коюп туруп, анан мунун үстүнө фигуранын үстүнө текст жазып койсоңуз болот. Андан ары фигурадан кийинки таблица деген бар. Таблицаны дагы кое аласыздар бул жерде. Мынакей ал үчүн бир таблицаны тандап туруп, сиздер кичирейтип, чоңойтуп, муну дагы ашыкчасын алып, кошумчасын кошуп, оңдоп өзгөртүп алсаңыздар болот. Ал үчүн сиздер мисалы бул жака дагы 4 столбец турсун десеңиздер, бул жерден добавить столбец дегенди кошосуздар. Биз буга чейин Word'то, Excel'де үйрөнгөнбүз, тигинен кеткен сызыктар столбец болуп эсептелет, туурасынан кеткен сызыктар строка болуп эсептелет. Мисалы дагы бир строка кошом десеңиздер, мына ушундай кылып өзгөртүп аласыздар. Ал эми размерлерин өзгөртөм десеңиздер, мынакей ушундай болуп капталда эки капталында эки четинде ушундай сызыкча стрелкалар чыкканда сиздер мышканын сол клавиатурасын басып алып, эмне кылат экенсиздер? Оңго солго жылдырып таблицанын көлөмүн өзгөртө алат экенсиздер. Мынакей. Ал эми өчүрүп салыш үчүн, мисалы бул ячейканы өчүрүп салгыңыздар келсе, удалить деп туруп, удалить одну строку. Бул столбецти өчүрөм десеңиздер, удалить один столбец кылып өчүрүп түздөп алат экенсиздер. Андан ары фотону айттым, видеону айттым, аудио деген бар. Аудиодо бул жакта көп деле колдонбойсуздар. Өзүбүздүкүн колдонгонубуз жакшы, себеби көпчүлүк аудиолор бизге туура келбейт. Стикер дегендер бар. Ушуга окшогон стикерлер, мисалы кээде эрежелерди жазып калышыңыздар мүмкүн, кандайдыр бир нерселерди окуучуларга мындай стикери с фигурами, со смайликами, праздничный стикери, жана башка стикерлердин баардыгын, ушуга окшогон стикерлерди
ушу элемент бөлүмүнүн ичине стикер деген жерден таба алат экенсиздер. Мисалы ушуга окшогон стикерлерди колдоно турган болсоңуздар, мисалы биринчи деп бир нерсени түшүндүрүп берип атканда колдоно турган болсоңуздар, ушул стикерлерди местоположение мисалы же болбосо ойлонуп калган, суроо берип туруп ойлонуп калган стикерлерди коем десеңиздер, мынакей Canva программасынын элементи бөлүмүндөгү стикер деген жерден сиздер эмне кылат экенсиздер, таба алат экенсиздер. Андан ары стикерди биз сиздер менен үйрөндүк. Рамки деген бар. Рамки деген бул эмне десеңиздер, бул жанагы биз кое турган фото деп коет го, сүрөттөрдүн артына коюла турган рамкалар. Келиңиздер. Мисалы мен Индия жөнүндө жасап жатып, Индиянын бир жакшы сүрөтүн коюш үчүн четине рамка издеп жатам. Мисалы ушундай формада рамкага мен бир сүрөттү батырыш үчүн ушуну коемун дагы, кайра эле фото деген жерден жанагы фотону алып келип кое берейин. Ушундай кылып алып келе турган болсом, бул рамканын ичине ушундай форматта түштү. Көрдүңүздөрбү эжекелер? Ал эми рамканын астындагы макап деген бар. Рамки деген мынакей тегерек, 4 бурчтук, 3 бурчтук, жүрөкчө, жылдызча дегендер бар. Основные фигуры, фильмы, фото, устройство, бумага, мисалы гүлдүн сүрөтү бар, жылдыздын сүрөтү бар болгон рамканын баардыгын сиздер ушул жерлерден таба алат экенсиздер. Ал эми макап деген 1, 2, 3 дегендердин ичине дагы сиздер сүрөттөрдү кое аласыздар. Ушундай форматтагы дагы рамкалар бар экен. Ал эми макап деген бул компьютер, ушуга окшогон телефон, телефондун ичине мисалы бир кандайдыр бир сүрөттү жана видеону батырсаңыздар болот экен. Ал үчүн сиздер ушу элемент бөлүмүндөгү эле фото деген жерден мисалы алып келип ушу сүрөттү коюп койсоңуздар, телефондун ичиндеги сүрөт тургандай болуп сиздерге көрүнөт. Же болбосо ушул сыяктуу сүрөттөрдүн сиздин өзүңүздүн темаңызга тиешелүү, мисалы Тадж-Махалдын сүрөтү бар экен бул жакта. Кайсы тема өтүп жатсаңыздар, Индия маданиятына тиешелүү сүрөттөрдөн алып келип туруп, ушуну алып телефондун ичинде ушундай эле форматта ноутбукту койсоңуздар болот, мисалы. Ал албетте элементи бөлүмүндөгү макап же болбосо рамки деген жактан таба алат экенсиздер. Келиңиздер, андан ары уланталы. Текст деген жерге эмне кылат экенсиздер? Текст деген жерден сиздер добавить заголовок десеңиз, чоңураак тамгала текстти жазам десеңиздер, добавить заголовок, добавить подзаголовок деген жерге сиздер орточо тексттер жазасыздар. Ал эми добавить основной текст деген бассаңыздар, бул жерге негизги текст, мисалы ушул турган сүрөт тууралуу маалымат берем десеңиздер, мынакей ушул добавить основной текст деген басып алып туруп, мисалы Google'дан болобу, кайсы бир жерден келиңиздер, мисалы Google'дан Древняя Индия деп тандап ала турган болсок, мисалы кыскача бир маалыматты батырыш үчүн копировать кылып алдык. Мына баягы добавить основной текст деген жерге вставить деп коюп койсоңуздар, эмне болот экен? Сиздер тандаган текстиңиздер ушундай болуп коюлат. Анан бунун размерин өзгөртсөңүздөр болот, текст шрифти өзгөртсөңүздөр болот, өңүн өзгөртсөңүздөр болот. Мынакей өңүн өзгөртө аласыздар. Ушундай сыяктуу өңүн өзгөртүп, сиздер ортого, четке деген сыяктуу бул Word программасына окшош бөлүмдөр бар. Бул жакта да мисалы 35 деген бул бөлүм эмне экен? Размердин
шрифттин размерин белгилейт экен. Бул жерде турган А деп туруп астында кандайдыр бир түс чыгат, кайсы түс колдонулган болсо. Бул цвет текста, текстиңиздин түсүн өзгөртөсүздөр. Б деген бул текстти жирный кылуу. Бул жерде турган ай тамгасы курсив кылуу, курсив деген бул ушундай форматтагы текст, бир аз жат капталдап турган текст. Ал эми бул жерде выравнивание так ортосунда, четинде жана бир капталында туруу үчүн бул выравнивание деп аталат. Ал эми бул жерде сиз кандайдыр бир тизме жазып жаткан болсоңуз, список дегенди белгилейсиз. Мисалы 1-чи, 2-чи, 3-чү деген сыяктуу. Ал эми бул жерде турган интервалы деген эмне экен? Тамгалардын аралыгы, ошондой эле строкалардын аралыгын өзгөртө турган белги. Бул жерде турган эффекти деген жерде бул сиздер колдонгон тексттин стилин тандасаңыздар болот экен. Бир аз артында көлөкөсү бар, же болбосо ушул сыяктуу тексттин стилдерин сиз тандап алсаңыздар болот экен. Мисалы артында фону бар текстти тандасаңыз болот. Неон деген бул жалтырап турган, искажение, же болбосо кандай текстиңиздерди бир аз кайрылып турсун десеңиздер, мынакей ушундай тандап кое алат экенсиздер. Андан ары кеттик. Дагы мен бул шрифтке, текстке дагы кийинки сабактарда да кайрылып өтөм. Андан кийин бул жерде бренд дегенди колдонбойбуз. Загрузки деген жерден, урматтуу эжекелер, сиздер мисалы могул жерде турган сүрөткө өзүңүздүн сүрөтүңүздү коем десеңиздер, өзүңүздүн телефондогу же болбосо ноутбуктагы же WhatsApp'тагы сүрөттү коем десеңиздер, ушул загрузки дегенди тандайсыздар. Загрузки дегенди тандап туруп, загрузить файлы кылсаңыздар, бул сиздердин ноутбугуңуздардагы сүрөттөрдү алып келип кошуу болуп эсептелет. Келиңиздер, ал үчүн мисалы Древняя Индия дедик, анан бизге ушул сүрөттү кайка коюш керек болот? Презентацияга коюш керек болот. Ал үчүн сиз сохранить картинку дейсиз. Бул барат дагы сиздин ноутбугуңуздун загрузки бөлүмүнө келип түшөт. Анан сиздер загрузки дегенди басасыздар дагы, загрузить файлы, мынакей ушул загрузки деген бөлүмдөгү картанын сүрөтүн тандайсыз, открыть кылсаңыздар, ушул жерге автоматтык түрдө сиздин сүрөтүңүз пайда болот. Көрдүңүзбү? Анан сиз бул сүрөттү алып келесиз дагы жанагы сүрөттүн ордуна коюш керек боло турган болсо, алып келип ушундай кылып коесуздар. Андан ары сабак сакталабы кызым? Сактап жатам, азыр запись болуп жатат. Толук сакталабы, сакталбайбы, бул программадан көз каранды. Мен ушу жакшы бир программа таппай жүрөм, сабакта атайын сактаганга, бирок кечиресиз, могу загрузить картинку дегенди кайсы жерде басабыз? Мынакей жеке. Дизайн, элементы, тексттин астында брендтин астында загрузки деп турат. Ошол загрузки баскандан кийин загрузить файлы дегенди басасыздар. Андан кийин мисалы жанагы мен Google'дан көчүрүп алган картанын сүрөтүн басып туруп, открыть кылсаңыздар, бул сүрөт эмне болот экен? Автоматтык түрдө сиздердин загрузки бөлүмүнө келип түшөт дагы, муну сиз алып келип туруп, ушул жака орноштуруп койсоңуздар болот. Түшүнүктүү болдубу? Андан ары же болбосо сиздер Google'дан келиңиздер, Google'дан Google'дан эле бир сүрөттү алып коюшум керек болуп атат десеңиздер, мисалы ушул сүрөт керек болуп атат сиздерге. Ушул сүрөт же болбосо Древняя Индия деген сүрөттү аласыздар дагы, копировать картинку кылып аласыздар. Анан баягы презентацияңыздарга өчүрбөй түстөр да, себеби бул жактын баары ачык, көрдүңүздөр, мен жана презентацияларымдын баардыгы ачык турат. Бул жерден чыгууга кажет жок, себеби сиздер онлайн иштеп жатасыздар. Азыр иштеген ар бир ишиңиздер эмне экен? Ноутбукта интернет бар болуш керек, ошон үчүн гана иштейт. Мисалы мен жанагы Google'дан көчүрүп алган сүрөтүмдү алып келип туруп ушул жака, мисалы ушул сумканын ордуна коем десем, копировать кылгам, мышканын сол жагын алып келип туруп эле вставить дегенди бассам, эмне болот экен? Жанагы Google'дан көчүргөн сүрөтүм ушундай болуп пайда болот. Анан мен муну өйдө ылдый коюп, оңдоп коюп алат экенмин. Андан ары
загрузки деген жерге сиздер эмнелерди көчүрө аласыздар. Бул жерден сиздер видео көчүрүп койсоңуздар болот, сүрөт көчүрүп койсоңуздар болот, аудио форматтагы сүрөттөрдү көчүрүп койсоңуздар болот. Ошондой эле PNG форматтагы, PNG деген артында фону жок, сүрөттөрдү коюп туруп сиздер өзгөртө алат экенсиздер. Загрузить файл деген бөлүм, демек сиздер Google'дан, WhatsApp'тан же болбосо башка бир өзүңүздөр тартып алган, фотоаппарат менен тартып алган сүрөттөрдү ушу загрузки деген жерден кошо аласыздар презентацияңыздарга. Андан кийинкибиз бул рисовать деген, бул сүрөт тартуу, карандаш, өчүргүч, фломастер, маркер берилген. Кандайдыр бир жерлерди белгилеп койгуңуздар келе турган болсо, мынакей ушуну колдонуп өзгөртүп алсаңыздар болот. Мисалы бир эки сөздүн астын сызып, мисалы ушу сөздөр маанилүү боло турган болсо, сиздер ушул рисовать деген бөлүмдү тандайсыздар. Андан ары проекты деген жерден бул буга чейинки сиздердин жасаган проекттериңизди чыгарып берет бул жерден. Бул жерде ачыштым деле андай буга чейин кайсылар жасаган болсоңуздар ушул жактан таба алат экенсиздер. Андан ары приложение деген жерден бул жалпы приложенияларга эмне жаңылыктар кирип атат, эмнелер болуп атат, ошолор тууралуу маалыматтар берилет. Азыр мынакей популярный, кандай жаңылыктар, ошол тууралуу кетет. Жалпысынан ушул Canva программасы менен сиздер жалпы дизайн жагын ушул жагынан иштейт экенсиздер. Ал эми жекелер, азыр сиздерге мен презентация жасоонун этаптарын үйрөтөмүн. Этаптарын. Биринчи, келиңиздер. Сабактын этаптары бул Кыялбек Акматов агайыбыз, педагог, жазуучу агайыбыз бар, котормочу агайыбыздын интерактивдүү сабактын структурасы деген бөлүмдөн алынган. Сабактын кандай этаптар менен өтүш керек. Сиздер презентацияны даярдоодо ушул этаптарды эске алсаңыздар, сабагыңыздар максатына жетип, натыйжалуу болот. Себеби жөн гана презентацияны азыр көпчүлүк окуучулар көргүлөрү да келбей алган. Себеби YouTube'дан деле таба алат ал презентацияңыздарды. Андай маалыматтарды YouTube'дан деле окуп алат, Google'дан деле окуп алышы мүмкүн, эгер окуш аябай кызыга турган болсо. Сиздер презентацияңыздарга эмне кылышыңыздар керек экен? Балдарга шыктандыруу беришиңиздер керек. Ошол презентация аркылуу. Биринчи эле этапта, мисалы тарых 7-класс деп койгондон кийинки презентациябыз эмне болуш керек экен? Балдарга шыктандыруу беришибиз керек. Мисалы бул жака эмне беришибиз керек экен? Балдарга шыктандыруу деген мотивация бериш керек сабакка. Шыктандыруу. Сиздерге көрүнүп атабы? Мынакей сабактын этаптары көрүнүп жатабы жекелер? Биринчи эле шыктандыруу бериш керек. Шыктандыруу бул мотивация. Кандай беребиз деп суроо болушу мүмкүн. Бул деген ошол темага сиздер бир аз өлгө түзүшүңүздөр керек, Бүгүнкү сабакта эмне тууралуу сүйлөнөт? Бүгүнкү сабакта кандай маалыматтар берилет деген сыяктуу балдарга мотивация берип, бир оюн ойнотуп алсаңыздар, кыска бир 2-3 мүнөттүк. Эгерде классыңыздарда 25, 30, 40, 35 окуучу боло турган болсо, ошонун ичинен бир 5-6ысын өйдө тургузуп, же болбосо баардыгын жалпы тургузуп алып, бир кандайдыр бир оюндарды, мисалы азыр аябай көптөгөн оюндар чыгып атат, угуп жүрсөңүздөр керек. Интерактивдүү оюндар бар. Алардын ичинен мисалы кийинки сабактарда үйрөтүп кетем, кандай оюндарды ойнотсок болот. Ошолорду ойнотсоңуздар болот. Же болбосо энерджайзерлер деп коет, буга чейин угуп жүрсөңүздөр керек. Балдарды физикалык жактан, эмоционалдык жактан кандайдыр бир ойготуу энерджайзерлер деп коет, энергия берүү деген сөз. Ошондойлор менен сиздер жаңы темага шыктандырышыңыздар керек болот. Андан кийинки этап бул эмне этап экен? Теманы жана күтүлүүчү натыйжаны жарыялоо дейт. Албетте ар бир сабактын өзүнүн темасы болгондой эле болот. Ошол теманы сиздер кандайча жарыялай аласыздар? Аны дагы туура жарыялаган болуш керек. Келип туруп эле мисалы
Бүгүн тарыхтан байыркы Индия темасын өтөбүз деп эле койбостон, ал тууралуу да кызыктуу кыска притчалар болобу, кыска жомоктор дагы балдарды аябай өзүнө тартат, мындай кыскача окуялар болушу мүмкүн. 7 класска мисалы бул өспүрүм курак болуп келатканын ойлонушту. Буларга мындай кызыктуу, башкача бир притчалардан, жомоктордон таап алып туруп, табышмак кылып коюңуз. Ушундай нерселер бар. Бул жерде мындай нерселер болот. Силер ушул жерге барат белеңер. Бул кайсы өлкө тууралуу болуп атат деген сыяктуу кылып туруп, муну дагы презентацияңыздарга табышмак кылып катып койсоңуздар, балдар да өздөрү эле таап алат бул теманы. Андан кийин тема тууралуу маалыматтар деген жерге бул сиздер эмне кылышыңыздар керек? Минимум 10 слайд түзүшүңүздөр керек. 10 слайд түзүшүңүздөр керек. Демек, сиздердин темаңыз тууралуу, мисалы, байыркы Индия жөнүндө өтүп атсаңыздар, ошол Индия тууралуу минимум деген сөз бул эң аз дегенде 10 слайд даярдап коесуздар. Ал тууралуу маалыматтар, кайсы кылымдар, мисалы, өзүңүздөр кадимки эле сабакта түшүндүрүп берген темаңыздарды арасына видео, сүрөт, аудио жана башка графикаларды аралаштырыңыздар. Ошолорду аралаштырып туруп, эң аз дегенде 10 слайд жасашыңыздар керек болот. Андан кийин 4-үнчү интерактивдүү көнүгүүлөр дейт. Бул сиздер өткөн мынакей тема тууралуу маалыматтар деп сиздер балдарга берип атасыздар. Эми аларды кайра сиздер эмне кылып экенсиздер? Кайрадан бышыктап алышыңыздар үчүн интерактивдүү көнүгүүлөрдү иштетишиңиздер керек болот, сөзсүз түрдө. Себеби маалыматтарды айтып коюу менен кайра бышыктай албасак, демек сабактын максатына жетпей калышы мүмкүн. Ошон үчүн интерактивдүү көнүгүүлөрдү дагы слайдыңыздарга аралаштырсаңыздар болот. Ал үчүн буюрса алдыңкы сабактарда кандай интерактивдүү оюндарды жасай алабыз деген темада интерактивдүү сайттарды үйрөнүп жатканда сиздер ошол жактан үйрөнө алат экенсиздер. Кийинкиси, акыркысы, 5-этабы бул рефлексия жана жыйынтыктар. Ошол бышыктооңуздарга байланыштуу болот, ким кандай жооп маалыматка ээ болгонун билип алдыңыздар, ким кандай жооп берди, ким кандай жыйынтыкты көрсөттү, ошо менен сиздер жыйынтыктап, жалпы сабагыңыздардын этабын ушул жыйынтыктоо менен аяктайт экенсиздер. Сиздер ушул этапты, мен азыр группага да саламын, ушул этап боюнча сиздер эмне кылат экенсиздер? Сабагыңыздарга презентацияны даярдай алат экенсиздер. Сиздерге экран көрүндүбү, жекелер? Ушуну кааласаңыздар скриншот алып алыңыздар. Кааласаңыздар, мен азыр ушуну группага салып коем. Андан кийин ушул этап менен сиздер презентацияны даярдасаңыздар, албетте сабагыңыздар натыйжалуу болот деп эсептейм. Себеби мен буга чейин көп эле мугалимдердин слайддарын көрүп келем. Слайд деген бул презентацияларын көрүп келем. Сабактарга, мисалы, башталарда эле темасын жазып салат, биринчи эле. Балдарга уже тема кызыксыз болуп калат. Эмнени өтөт экенбиз деп мындай табышмак болбой эле, тарых 7-класс байыркы Индия деп эле биринчи эле жазып салат, экинчи эле сразу эле эмнеден баштайт экен? Мынчанчы кылымдан мындай болуп деп эле тема тууралуу маалыматтарды берип, полный слайдтын баарын тема тууралуу кылып салат дагы. Анан экранда эч кандай көнүгүү, эч кандай табышмактар, эч кандай мотивация жок болсо, бул сиздер даярдаган презентацияңыздар бир аз кандай болуп калат, аксаңкы деп коет. Мындай жөн эле бир китептен деле окуй ала турган, ютубтан деле көрө ала турчу нерселерди сиздер презентацияга чыгарып койгон болосуздар. Ошон үчүн ортолоруна сөзсүз түрдө көнүгүүлөрдү, табышмактарды кошуңуздар. Андан кийин шыктандырууну баардыгын түшүндүрүп буюрса алдыңкы сабактарда үйрөнөбүз. Кандай көнүгүүлөрдү жасашыбыз керек. Эми жекелер, сиздер эмне кыласыздар? Биринчи эле ушул канвага регистрация болгондон кийин бул жерде башкы бетке чыгыш үчүн, мен жана презентацияны аягына чыккан жокмун, албетте мен сиздерге түшүндүрүп жатып, ортолоруна негизгилерин түшүндүрүп бердим. Түшүндүрүп жатып, эмне кылдым? Башкы бетке чыгыш үчүн кайрадан жаңы презентация жасайм десеңиздер, главный дегенди басасыздар дагы, кайра башына чыгып кетсеңиздер, буга чейинки жасаган презентацияңыздар алдында сакталып тура берет. Себеби мен бул жерде
бул программа менен иштегениме 3 жылдын жүзү болду. Ошол 3 жылдан берки жасаган презентацияларым, материалдарым бардыгы ушу электрондук почтамдын логин паролун унутпасам ушул жакта туура берет. Көрүңүздөр, буга чейинки мен тетиги 2 жыл 3 жыл мурун жасаган документтерим бардыгы бул жакта сакталуу. Андан ары келиңиздер. Презентацияны дагы бир сыйра кайталайлы. Мунун сактоо жолдору, кандай форматтары болот? Ушул тууралуу да сүйлөшөлү, келиңиздер. Буга чейин мен сиздерге көрсөтүп берген презентация даяр шаблон аркылуу боло турган болсо, бул жолкусунда келиңиздер, даяр эмес шаблон, өзүбүз шаблон түзүп туруп презентация жасайбыз. Менин багытым, мисалы, туризм багытында, экология багытында эмгектенгендиктен, мен азыр бир туризм Кыргызстандын тоолору тууралуу презентация жасагым келип атат. Ушундай бир сабак өткүм келип атат. Ал үчүн мен эмне кылышым керек? Ушундай пустой презентацияны тандап алам. Бул жака мен Кыргызстандын тоолору тууралуу сүрөт киргизишим керек. Ал үчүн мен элементы деген жерден горы Кыргызстана деп издейм. Элементы деген жерден сиздер кыргызча поиск кыла албайсыздар, себеби кыргыз тилин Canva түшүнбөйт. Ошон үчүн сиздер англис тилинде жана орус тилинде эмне кылат экенсиздер? Поиск кыласыздар. Горы Кыргызстана деп туруп фотолор мынакей чыкты, толтура сүрөттөр. Ушулардын ичинен мен өзүмө жакканын тандап алам, мисалы, акысыз сүрөт экен. Ушундай кылып тандап алдым. Бул сүрөткө эми мен теманы жазышым керек болот. Келиңиздер, бул география сабагы деп элестете берели. Анан азыр теманы жазбай турабыз. Жанагы мен сиздерге көрсөткөн сабактын этабы боюнча мен азыр презентация жасап көрөбүз. Ал үчүн мынакей пустой эле бетке мен эмне кылдым? Пустой эле беттен ушул элементи бөлүнө горы Кыргызстана деп издедим дагы. Ушундай кылып бир жакшы сүрөттү тандап алдым. Анан мен буга рамканын ичине салгым келип жатат. Мындай бир рамкага бул сүрөттү батырыш үчүн мен бул жерден ушул рамканы тандап алдым. Мынакей. Деп туруп ушул рамканы тандап алдым. Анан артындагы фон, эң артында главный негизги фондун өңүн биз негизги фонду бассаңыздар, ушундай болуп 4 бурчтук болуп, бир аз көк өңдө басат. Бул демек фонду тандадың деген сөз. Фондун өзгөртүш үчүн ушул жердеги цвет фона дегенди тандасаңыздар, ушундай болуп бир нече варианттар чыгат. Мага ушул же болбосо ушул өң жакты. Тандап алдым. Андан кийин мен бул жерге эмне деп жазышым керек болот? География сабагы деп жазышым керек. География 8 класс деп коелу. География 8 класс эффекти. Анан бул жерден мен түрдүү өңдөрдү бере алат экенмин. Бөлүнгөн өңдөрдү бердим. Мынакей. Ушундай кылып жазып алдым, география 8 класс. Анан артына мен эмне кошкум келип жатат? Артына бир глобустун сүрөтүн, же болбосо картанын сүрөтүн койгум келет. Ал үчүн мен кайра эле поиск деген элементов деген жерден карта деп издейм. Же болбосо Кыргызстандын тоолоруна байланыштуу, горы деп издеп коеюн. Кандайдыр бир элементтерди чыгарып бериш мүмкүн. Графиканын ичинен биз ушундай сыяктуу элементтер чыгат экен. Мага ушул элемент жакты, мисалы, мынакей. Коюп коем. Ушундай кылдым. Анан бул жерде мисалы география деген сөз ушундай жазылсын, 8 класс кичирээк болуп жазылсын деп мен дизайнга өзүм идея ойлоп таап атам. Мисалы, мынакей география. Же болбосо мен муну мындай деле кылып чоң кылып жазып койсом болот. Ортого география
8 класс деген сөздү кичирейтип коюп алдым. Мынакей. Мунун өңүн соло ак түскө өзгөртүп коем. Анан бул жерге эң астына дагы текст коюш үчүн текст деген жерден табабыз. Добавить подзаголовок мугалими. Мисалы Нурбек кызы бермет деп коелу. Мунун өңүн дагы мисалы өзүңүздөр карап өзгөртүп аласыздар. Өңүн ак кылып коеюн. Арттагы сүрөттү кичирейтип койсок, мындай чоңойтуп жалпылап койсок деле болчу да экен, Анан бул жактагыны ушундай кылып бир дизайн түзүп алдым. Мынакей. География 8 класс. География деген тамгабыз жакшы көрүнбөй калды. Мен муну кичине өңүн карараак, күрөңүрөөк кылып койдум. Ушундай кылып башкы биринчи эле бетимди даярдап алдым. Ал эми экинчи бетибиз эмне болду эле? Шыктандыруу, биринчи эле этап шыктандыруу. Шыктандыруу бериш үчүн мен балдарга азыр кандайдыр бир оюн ойнотом. Ал үчүн 4 фото одно слово деген оюн ойнотомун. Ал оюнду кандай ойнойт десеңиздер, бул жактан сиздер фигура деген жерге кирип туруп, жанагы эле биз телефондон ойнойбуз го, 4 сүрөт бир сөз деген оюнчу, ошону ойнотсоңуздар болот. Мисалы, мынакей. Ошо сүрөт ушундай рамканы алып келдим. Дал ушул рамкадан 4тү коюп алам. Бул жака 4тү коюп алам. Анан мунун ичине эмне жашырат экенмин? Мен азыр сүрөттөрдү жашырам. Булардын көлөмү бирдей болуш керек. Бирдей кылып көлөмдү таап алам дагы. Андан кийин бул жерден элементи деген жерден таблица астынан рамканы койдук. Эми буга эмне кошот экенбиз? Таблица кошобуз. Себеби таблицанын ичине эмне жазат элек? Текст жазабыз, Удалить строку. Бир эле строка калтырабыз. Удалить строку. Удалить строку. Добавить. Сиздер ал үчүн эмне кыласыздар? Бул сүрөткө кайсы сөз катылган, ошол боюнча, ошого ылайыкташтырып бир сүрөт, ушу 4 сүрөттүн ичинен бир сөздү табыш керек. Ошону табыштары керек балдар. Ал үчүн мен мисалы бүгүнкү тема Кыргызстандын тоолоруна тиешелүү келиңиздер, жеңиш чокусун каталы, добавить столбец кылып жеңиш деген сөздү табыш керек. Добавить столбец. Мынакей жеңиш чокусун балдар табыш керек. Ал үчүн биз Google'га эмне деп жазабыз? Жеңиш чокусу деп жазабыз, Ошол тууралуу эмнелер чыгат? Сүрөттөр чыгат. Копировать картинку. Алып келесиздер дагы. Вставить бассаңыздар, ушундай болуп чокун сүрөт чыгат. Андан кийин дагы жеңиш чокусу тууралуу дагы сүрөт керек болуп атат. Ушун чокуну алып келдик. Балдар таппай калышы мүмкүн. Ал үчүн сиздер эмне кылышыңыздар керек? Бир аз жеңиш деген сөзгө, мисалы жеңиш чокусун эле билдирип, жеңиш деген сөз балдар чокуну көрүп атышат. Ал эми бул жерге мисалы биз День Победыны кошуп койсок болот, Ошондо балдарга аябай кызыктуу болот. Же болбосо келиңиздер жеңиш чокусуна дагы тиешелүү Эдвард Кубатов чыккан экен. Ушул сүрөттү да кошуп коелу. Сиздерде бул жерде эмне болуш керек? Фантазия болуш керек, эжекелер.
Анан Кыргызстанда экенин биздин атат, Кыргызстан желеги. Анан бул жака День Победы деп койсок, балдар жеңиш, демек жеңиш чокусу тууралуу болуп аткан турбайбы деп. Балдарда эмне болот? Жоксо жеңиш күнү деп жазалы, Победа деген кыргыз тилдүү мектептер үчүн жазып атабыз. Ошого окшогон бир сүрөттү мисалы коюп кое алабыз. Демек муну көрөт дагы балдарга биз шыктандыруу берип атабыз, алдыңкы тема кандай болот болду экен. Келгиле балдар. Бул 4 сүрөт бир сөз оюнунан сиздер бул эмнени көрүп атасыңар? Тапкылачы деп туруп балдарга суроо жаратабыз. Албетте, ортодо албетте сабактын структурасына таанышуу, жоктоо, баалоо дегендер бар. Мен негизги сиздер презентацияңыздарга эле эмне берип атам? Багыт берип атам, мисалы, сыяктуу болуп оюндарды ойнотсоңуздар болот. Мындан 1 ойнотсоңуздар болот, бир нечени 2, 3, 4 ойнотсоңуздар болот, 5ке чейин ойното бересиздер. Мынакей экинчи этап шыктандыруу болчу. Эми үчүнчүсү теманы жарыялоо. Демек биздин бүгүнкү өтө турган темабыз эмне экен? Кыргызстандын тоолору деп туруп, анан добавить заголовок, теманы жазасыздар. Тема анан сабактын максаты кетет, Кыргызстандын тоолору дедик. Анан арткы фонун өзгөртүп, биз эмне кылат экенбиз? Мында дагы тема шрифттерди өзгөртүп коебуз. Ушундай кылып теманы берип алдык дагы. Анан бул жака дагы сүрөт же болбосо эмне кошот экенбиз? Видео кошобуз, же болбосо кандайдыр бир эмне кошуп койсок болот экен? Келиңиздер, Кыргызстандын тоолору дедик, бир сүрөт кошуп коелу, Бир эле эмес, бир нече сүрөттөрдү да кошсок болот. Мен бул сүрөттүн баарын Google'дан копировать кылып алып атам. Сиздер дагы ошондой кылып коюп кое аласыздар. Мисалы, бир нече сүрөт коем десеңиздер, сиздер окшош рамкаларды элементы деген жердеги рамки дегенди тандап туруп кое аласыздар. Бул жакта дагы сонун. Мисалы, сетки деген жерде бир форматта, бир размерде эмнелер бар экен? Жок, мен ултра эмес сетканы тандап алдым. Жок. Рамки дегенде эмне тандашыңыздар керек? Себеби сетки дегенде жалпы бети рамка болуп калат экен, ошондуктан ушул сыяктуу кылып рамкаларды коюп аласыздар. Мага ушул рамка жагып жатат. Алам дагы бир ушундай рамкадан бир нечени коюп койсок болот, Ушундай сыяктуу Кыргызстан тоолоруна тиешелүү бир нече рамканы дублировать деген. Бул жакта мен дублировать деген басып атам. Бул демек ушундай эле рамканы бир нечени коюу. Анан ар түрдүү тоолордун сүрөттөрүн алып келесиздер дагы копировать кылып, эмне кылат экенбиз? Ставить кылып коюп кое беребиз. Мынакей. Мен Google'дан азыр баардыгын копировать кылып атам. Мага жаккан сүрөттөрдү
Жакшы эле угулуп жатамбы эжекелер? Силерге көрүнүп жатабы? ооба угулуп атат. Рахмат. Мынакей ушул сыяктуу кылып сиздер дагы эмне кылат экенсиздер? Google'дан Pinterest деген дагы сайт бар, ошол жактан түрдүү картиналарды, видеолорду колдонсоңуздар болот экен. Мынакей. Мен мисалы теманы жаздым дагы, ушундай кылып 4 сүрөттү коюп койдум. Андан ары биз Кыргызстандын тоолору тууралуу, кандай тоолор бар, Кыргызстандын канча пайызын тоолор ээлейт, ошол сыяктуу маалыматтарды баарыбыз эле күндө колдонуп жүргөн слайдтардан кошуп жасайт экенбиз. 10 слайд түзсөк болот, азыр 12ге чейин ошол маалыматтарды киргизсеңиздер, кайрадан мисалы 13-же же 14-чү слайдыңызды эмне кылат экенсиздер? Бышыктоого бересиздер. Могул 3-чү слайддан баштап 12-чи слайдка чейинки алынган маалыматтарды сиздер 13-чү, 14-чү, 15-чи слайдтарда бышыкташыңыздар керек болот, сөзсүз түрдө. Бышыктоо үчүн сиздер ар кандай оюндарды ойнотосуздар. Азыр пока сиздерге тапшырма эжекелер. Мынакей ушундай кылып 1-чи, 2-чи, 3-чү беттен кийин 4төн баштап 12-чи, 13-чү слайдка чейин эмне кылат экенсиздер? Маалымат бересиздер жалпы. Жакшылап маалымат бергенге аракет кылыңыздар, Ар бир мисалы 4-чү слайдда жалпы Кыргызстандын канча пайызы тоолор ээлейт деп жалпы берсеңиздер, кийинкилерин уже ар бир тоолорго токтолуп, тоонун кандай өзгөчөлүктөрү бар башка тоолордон, кандай кен байлыктары бар, ошол тууралуу мисалы өзүңүздөр бере турган маалыматтарды бересиздер дагы. Анан 13-чү, 14-чү жерге сиздер биринчи пока эме берип туруңуздар, суроо жооп иретинде балдарга бышыктоо 13-чү, 14-чү слайд болуш керек. Анан акыркы слайдыбыз рефлексия жана жыйынтыктар дегенге, бул жака албетте сиздер ОЗ2 эле бересиздер, ал рефлексиянычы ОЗ2 беришиңиздер мүмкүн, карточка түрүндө беришиңиздер мүмкүн. Жалпысынан бул жерде акыркы слайдыңыздар бышыктоо болуп калсын. Анан эң аягына саламатта калыңыздар, же болбосо күнүңүз көңүлдүү улансын деген сыяктуу сөздөрдөн кошуп койсоңуздар болот. Мисалы 15-чи слайдыбыз биздики жыйынтыктоочу слайд деп ойлой турган болсок, бул жака мисалы элементи жеген жерге до свидания деп жазып көрөлү. До свидания. Goodbye. Мисалы сиз мугалимдерге ушу сыяктуу мисалы жакшы бир эмне кылсаңыздар болот экен, сүрөттөрдү колдонуп, саламатта барыңыздар, саламатта калыңыздар деген сыяктуу кылып, ушу элементи деген бөлүмүнөн таба алат экенсиздер. Сабак негизинен түшүнүктүү болдубу? Кайсыл жактан эмнелерди коюш керек? Келиңиздер, эми андан ары биз бул презентацияны кантип балдарга көрсөтөбүз? Мынакей. Мунун баардыгын түзүп алдык, мисалы. Анан ортодо эжекелер могул жерде переход деген бар. Мындай ортосуна келсеңиздер, добавить переход деп чыгат. Бул биринчи слайдтан экинчи слайдка өтүү, ушул жерден сиздер кыймылдап өтүү. Ушундай буларды кошуп алсаңыздар болот. Мынакей ортосуна келсеңиздер, добавить страница, астында добавить переход деп турат. Ошо переходду бассаңыздар, ушундай болуп кыймылдуу болуп эмнелер жүрөт экен? Слайдыңыздар алмашат биринчи, экинчи баракка. Анан бул жерде дагы айта кетчү нерсе, анимация деген нерсе бар. Мисалы Кыргызстандын тоолору деген сөз ушинтип эле чыкпастан кыймылдап чыксын десеңиздер, сиздер бул текстти белгилеп басып аласыздар дагы, анимация деген бассаңыздар, ушул сол жакта эмнелер чыгат экен? Кыймылдар чыгат. Мисалы ушундай болуп кыймылдап чыксын десеңиздер, ушуну басасыздар. Бул жерден астында бир нече түрү бар. Мынакей, бир нече түрү бар. Ошолордун бирөөсүн тандап аласыздар. Мен мисалы ушул текст, ушуну тандап алдым. Сүрөттөрүңүз дагы кыймылдап чыксын десеңиздер, бул жактан дагы анимация дегенди тандасаңыздар, бул жерден дагы оңдон солго, солдон оңго болуп түрдүү болуп чыгат экен, көрүңүздөр.
ушундай кылып анимация деген бассаңыздар, бул сүрөттөр жана тексттер ошондой эле сиздер белгилеген элементтердин кыймылы болуп эсептелет. Кийинки айта кетчү жер, мисалы бир нече слойдогу презентация жасап калышыңыздар мүмкүн эң артына. Мисалы ушул сүрөттү эң артына мен фон кылып коет элем десеңиздер, сиздер ушуну чоңойтуп аласыздар дагы. Расположение деген жерди басып туруп, на задний план десеңиздер, эң арткы планда ушул сүрөт турат. Ал эми эң берки планга турсун десеңиздер, на передний план деп койсоңуздар, ушинтип эмне болот экен, эң алдына чыгып калат экен, Дагы айта кетчү жер, бул жактан сүрөттөр тууралуу айтылды, тексттер тууралуу, мынакей расположение, кайсы жеринде туруш керек, текст сүрөттөрдүн бери жагына турсун десеңиздер, на передний план, эң артына турсун десеңиздер, на задний план. Назад, вперед деген бул бир нече слойлор болот, сүрөттөр, тексттер, жана башкалардын слойлорунун арасынан вперед, назад деген бассаңыздар, алдыга чыгып, артка жылып турат. Андан кийин бул жерде 3 чекит бар. Бул 3 чекит эмне десеңиздер, могул У деген белги подчеркивание, тамгаңа сиздердин текстиңиздердин астын сызып белгилеп берет. Бул болсо үстүн сызуу деген сөз. Ал эми бул жакта прописные буквы, анан кичинекей тамга, анан баш тамга, анан кичинекей тамганы ушул жактан өзгөртө аласыздар. Ал эми бул жерде турган прозрачность деген бул сиздердин тамгаңыздардын канча пайызда так көрүнүш керек. Мисалы мындай көрүнбөй турган убакытта болушу мүмкүн, кээ бир жерлерге ушундайларда керек болуп калат да, ошондо ушу прозрачность менен өзгөртө аласыздар. Ал эми бул презентацияны жалпы чоң кылып көрсөтөм десеңиздер, сиздер могул жактан презентация дегенди бассаңыздар, ушинтип экранга чыгат. Азыр биздин сабагыбыздын мынакей. Ушуну сиздер презентация көрсөтөм десеңиз, ушунда презентация деп чыгат. Анан презентация дегенди дагы бир жолу бассаңыздар, мынакей. Ушинтип экранга чоң болуп чыгат экен. Көрдүңүздөрбү? Анан муну сиздер шылчок менен жылдыра бересиздер. Ал эми